Мен өзüm ишим боюнча 28-нде сот каралат. Мен мындай айтканда айтөр биз тажадым десем ham тургула. Мен ошого коюп койдум. Кудай турат. Мен окуганмын. Ошо госэкзамендерди тур эмес жазып койду. Госэкзамендер мен катышканмын. Мен заочный окугам. Себеби мүмкүнчүлүк мен бир уулмун. Атам өткөндөн кийин менин саясатымда өзү жашообузда бешиктен кабырга чейин илим изде дегендечи. Мен аспирантурага даже тапшыруу ниетим бар эле. Мына маселе бүтсө, окууну мен ойлойм кабырга чейин биз окушубуз керек. Эмнеден улам мындай маселе жаралды деп ойлойсуң? Эмне себеп болду буга? Анан процесс кандай болот эми? Сиз бышка чыгарды, эми жогорку сот чечим чыгаргандан кийин тапшырып бересизби, кандай болот депутаттыгыңыз? Бул маселе боюнча бир неделе бар. Азыр мына депутаттар комиссия эмне чогултат, БШКны чакырайлык деп атат. Өзү туура эмес болуп атат. Биякта эми көп сөздөр бар, эми кичине убакыт берсеңиздер баардыгын ачык айтып бермей калабыз. Мен окуу маселемде эч кандай маселе болбош керек. Мен окуп дипломду алып, кийин магистратны бүтүргөн эмнемин. Азыр мындай айтканда полный хотят аннулировать. Көрөбүз эмнени. Демек бул жөн эле саясат болуп калды. Кызыктар тараптардын саясаты. Көп нерсе бар. Саясатта дагы бар, башка нерсе. Себеби мындай айтканда менде изилдүү болбогон болсо керек. Канча бир жылдан бери болуп аткан нерсе да ол.